Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен Актылык Акылбекұлы. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге коомдук транспорттун иштөө процессин сиздерге чагылдырып беребиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 25 майдан тарта шаар ичинде коомдук транспорттордун жүрүшүнө уруксаат берген. Толук эмес, айрымдарына гана. Бирок атайын санитардык эрежелерди сакташы керек деп маалымат калтырышкан. Азыр болсо канчалык деңгээлде санитардык нормалар сакталып атат, же болбосо иштөө процесси кандай жүрүп атат, сиздерге чагылдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда. Май ичинде айрым ишканаларга иштөөсүнө уруксаат бергенден кийин Ош шаарына жан кирген сыяктуу адамдар бир аз көбөйүп калган эле. Ал эми 25 майдан тартып коомдук транспорт жана базарлар, ошол эле тамактануу жайлар иштеп баштагандан кийин кадимки мурунку жашоого келип калган сыяктуу. Бул жер ар дайымкыдай жол тугуну болуп келген мурда эле. Азыр дал ошондой эле жол тугуну орун алып турган учур. Assalamu alaikum. İşiniz yaxşı? Buran alqas. Kim ol? Немеде? Biz Nurtuba'damız. Ашыкча орундуктан сырткары адам алынбайт дедилер да, жандай эмес да. Ана ол эмеден башка отурбаш керек да, өзү отуруп алыш керек. Орундуктан башка жерге турбаш керек, э? Ана ол жамаштырып коюп топлаттырылат. Ошону карап туруп отурбаш керек. Ал чирөө отуруп алыш керек. Жанагы негизи ал орундуктардан сырткары туруп турушпайбы адамдарчы? Ошондой туруп алганга болобу? Аралыгы 1,5 метр болуш керек. Кунактан жетип койгон карап эже чирөө бериш керек. 1,5 метр болгондо бир 3-4 адам алсаңыз гана жетиштүү болот экен да. Орундуктан сырткары, получается, аралыкта 1,5 метрден болгондо. Да, жазылып тур. Ошону өздөрү сактабайт экен. Жазылып турат, 1,5 метрден алып сактаңыздар. Сене отурбаңыздар. Байке, өзүңүздүн формаңыз бар жайында, печатыңыз бар, маскаңыз бар. Өзүңүздүн антисептиңиз жок, а? Бар. Бар, а? Всё. Машинада да бар. Шопур өзү жаңылыктан албайт экен да. Анан кандай берге отурба деп эме кылып туруш керек. Чыга деген бир остановкада 5-6 бир кишиге алып койсун. Демек, сизге бир жардамчы керек экен да, бул жерге отур, бул жерге отурба деп айтып турган, а? Керек экен да, мукулактанды койдун ичиге окпойт, карабайт экен да. Окуп турган аны аткарбай атышат. Эшикти ачсаңыз кирип кетишет. Бардык, э? Чыкпай албайсыз. Чыкпай албайсың. Эшик кире бериште да жазылып турат. Мында ар бир эшикте жазылып турат, ушундай жазылып. Ашыңызды көрүп койсоң болот. Мына жерге отурбаш керек экен да. Эже, сизге да отурбаш керек экен да, сиздики. Оны жазып турат да. Азын арафот алат экенсиз, а? Байке, сизге да отурбаш керек экен бул жерге. Могу жазууну көрдүңүзбү? Аралык либо туруп алат экенсиз. Болот. Так, могул жер бош, бул жерге отурса болот. Могул жерге отурсаңыз болот. Антисептик бар. İşte.
барабыз. 2 саатта бир каттатасыңар, анан кийин каттатасың. Аны биз каттатпай эткенбиз, өздөрү каттайт. Ошо азыр баратабыз, ошону айткан. Через Налсыйга запрещен бүтөп турат го. Ошолорго тон жанагындай алганда болсо нар жака 80 сом, бер жака 80 сом, 160 сом менен алып келишке тойлоп турат экен. Саляркам чыкпайт. Сиздерге мындай кошумча акча төлөнбөй атабы? 400 сом саляркам коюп берип атышат, План жок, мисалы. План жок эле саляркам чыкпай калат. Чындап бул жака 10 сомдон алсаңыздар 80 нар жака 80 сом өтүп калат. 160, 700 сом менен барып келгенде дагы 400 сом саляркам. Бир бар келген. Сиздердики өзү мурда кандай болчу? Мисалы үчүн бир планды акча төлөп, анан сиздерге айлык катары берчүбү же кандай болчу? План төлөп айлык берет. Канча берет эле айлыгыңыз? Жашыруун болбосун. Планга жараша. Канча жапсаңыз ошончо бере берет, Азыр демек мындай бир Азыр план жок, эле саляркам чыгарып ташып атабыз дейт. Сиздерге айлык төлөнбөй атат дейсиз. Эми кече баштадык эми. Айттыбы өзү төлөп беребиз деп. Демек бир стабилдүү эле айлык коюп койот экен да, мынча беребиз силерге, силер жөнүндө ташып турган саляркаңарды коюп дейт экен да, демек, Оклад болот да кече. Понятно, оклад берет экен да, демек. Мурун план, азыр оклад болот да. Demek bir bul orunduk, ikincisi bu, üçüncüsü 4 mesle olacak, 2 adam olacak. Şunda bu bir hazır gördük, onlar arasında adamlar oturup alan eken. Burada düşündüğü hareket olacak. Элиңиз беке, ишиңизге ийгилик. Эми болушунча адам азыраак алган аракет кыла беребиз го. Бирок жардамчы сурасаңыз жакшы болот экен. Ошондо ошондой кылыш керек экен. Бүгүн чыктык да, мен бул секвелировка болуп калабыз. Элиңиз ийгилик. Şimdi avtobüsün ahvalını gördük. Bu жерден азыр троллейбус окуган аракет кылабыз. Наркоетке өтүп остановкага. Остановкада ошончо адам көп. Жақсы. Biz Nurta'damız. İşleriniz жақсы болуп экен? Жакшы, Кыйналбай иштетесиздерби? кыйналбайт. Маскаңарды таккыла, Суранч. Эжелер, маскаңарды таккыла. Siz жардамчыңыз жок, өзүңүз эле, Мынау азыр остановкада адам аябында көп экен. Мен сәл кеч калып калдым да, штангам чынтып. Жол тыгында башталып кетти да? Жол тыгында. Пробкаям бар. Осунан мен кичине тармал калдым да. Мына үстүндө шабыз чыгып кетет да. Канча троллейбус каттап атат өзү ичке? 20 троллейбус. 12 троллейбус биринчи линияда, 8 троллейбус арзак. Экинчи линияда. Мына орундуктар бар го? Ошондон сырткары адам албагыла деген маалымат чыкты эле го. Мен жардамчыңыз жок болсо сиз кантип түшүрөсүз деген ой болуп атат да. Эми орундуктан сырткары албагыла деген эл өнү укпай атат да өздөрү. Биз айтып атабыз, кагазы бар жерлерге через отургула деп атабыз. Анан кийин эле өздөрү неме кылды, кулак салышпайт. Эми ушайын десем, баары баш ийбейт экен да кыскасы. Адам наркылуу болот. Мисалы үчүн сааттан кечке сайран.
çerez oturdular. Masana taktılar. Bilmem yerde ona her birisinden de çerez kağızlar var. Sardan geç sayılar. Ben aytkanımdan beri erkenden özleri bilgen adamlar alыс oturuştu. Ana bilmegenler aytkanımdan beri neme yok ekan. Qayda joq? Aynen öyle. Özü turar. Çerez alыс oturuştu birbirinden. Hatta spesialni bizge şınadan kağızlar javuşlan. Şoraz birinden çerez her bir virüs var. Ayta oturası geceden çıkıştık kümüştü. Ayta azem bari kulak salva etkenden mına tegel marşrut kiçi marşrut çok. Бұл да кейде болып қалады. Бұл болса мынандай эле подсоединениелер жүрөбүз өзүчү. Бұл азыр мен жолдо бир 2-3 мүнөт кармалып калдым, мына үстүндө линиям түшүп кетти. Одан бир болсо ар бир жолдун аралыгы 7 мүнөттөн да 8 мүнөттөн узак. Просто азыр мен кичине кармалып калдым, ошого адам кичине токтолуп калса керек. Болсо түштө эле жүрөбүз да. Өзү карантинде эл дагы жок. Arkamdan cepte. Ötüp ketsem olar? Siz oturgansızda adam толуп кеткен. Ha? Ne deysiz? Bayka moğunday жерлерге отурбаш керек дедиле да? Дедиле ошо да. Siz бул жакка отурабыз, э? Кандай болуп отурабыз? Бул жак. Mo жазууларга отурбаш керек экен да байка моундай жазууларгачы. Ой, маска жок турду да кай. Маска сен текшерүүчүсүңбү? Жок, текшерүүчү эмесмин, эжеке мен жөн эле чагылдырып. 65% сүйүп отурушмун деген. Айтын ашы. Эжеке бул жерге отурбайт экен да. Очень сложно эти. Маскаларды салып чыкпайсыңарчы, маскаларды. Же походу артта ачпай эле коесуз го дейм. Чыккандаргачы. Толуп кетти ата. Өзүңүздөн антисептик бар жаныңызда? Бар, специально. Салонда ham бар. Ар бир неме болгондо ачып турат. Колдон перчатканы ham алмаштырып турабыз, мисалы үчүн. Кирлегенде түшкөндөрдү эле алып кайры чыккандарды албай турсузга толуп кетти. Эми буларды азыр албай коеюн десең, жалык кылышат да. Неге албай койдуң бизди деп. Ладно. Arkadan çıkın, keng ama arkadan çıkın. Burada hazır sizlerin peşenen yere olup kaldır da. O senin sarılıp жүргөнүң orada. Üstü öyle жүрөz da. Pasidenya da olayım. Aşık kesse bir 2'den 3'den söyleşip durur. Hazır hemen geç kalıp kalan için alba koyayım desem. Marşrut yok da çalıp kılışakta номер diyor o bunlarla Toktoga'ya gitti. Biz Beyrastan okumesinde Rastamaka'da okumuştuk. Misal sol случай болгондо барып жалып кылышат үстүбүздөн сразу эле рапорт жазып анан пенсиягө чакырат. Албай коеюн десем мындай деп. Эмне кылышат? Elinize işinize iyilik.
өзүңүздөр эле күбө болдуңуздар. Почти норма сакталбайт, норма эмне экенин элдер түшүнбөйт десек да болот экен. Анткени башта ушу троллейбустар ошондой эле пробка менен, ушундай эле тыгын менен жүрүп келсе, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошондой эле тыгын, ошондой эле адамдардын саны көп. Через мындай бир стол, экинчи стол, бир столдо отуруп, экинчи столдо отурбайт деп маалымат бергендерге эч туура келбейт экен. Ал эми водительдер дагы туура түшүнсө болот экен, айдоочулар дагы. Сөзүп дегенде өзүңүздөр эле көрдүңүздөр, адамдар бириси жакшы туура түшүнсө, бириси туура түшүнбөй жатышат. Аты жөнүңүз, кызмат абаңыз? Капаров Талантбек, Ошак муниципалдык автоунаа ишкананын жетекчиси. 3-4 автобусга чыгып, троллейбусга да чыгып келдик. Айрымдары адам аз экен, сиз айткандай эле. Айрымдарында адам көп экен, анан бир отургучка кагаз дагы чаптапсыздар го. Мында аралык сакталсын депчи. Анан чапталган жерге демек адам отурбаш керек да, получается, го. Бирөөсүндө норма сакталган, антисептик бар, водитель формада, перчатки бар, баары сонун ал жагындачы. Бирок адамдар по-любому көп экен да. Бир троллейбусга чыктым. Азыр бияктан да көрсөтүп берем. Адам азыр сиз айткан 40-60тан эмес да. Мурда кандай тыгын болот эле билесизби? Студент мезгилде студенттер чыкканда ушундай тыгын болот го, ушундай тыгын да. Прям мисалы үчүн анан водительден эле сурадык, мындай ушундай болуп атат го, балким жаап албай эле кете бересизби деп сунуш кылып көрсөм, эми адамдар жаман көрөт, албай койсоң, токтотпой койду, эшигин жаап койду деп айтышат. Айла жок, бизди укпай атат деп атат да. Анан дагы бир маселе, ошо водительдер эле айтты, биз бирден жардамчы болсо, что бул местага отурба, бул местага отур, сен чыкпа, маскаң жок. Мен водитель болсом машина айдап кетип атып, кыйкырсам эч ким укпай атат деген маселе жаралып атат экен да. Эми ушуну бир кантип алдын алса болот? Аны биз 25-нен бери иштешти баштадык. Чыкканда аппараттан 11 адам, 10 адам кылып туруп, рейд сыяктуу троллейбус автобустарга чыгарып туруп атабыз. Антисептик турган болсо, ушу антисептиктин жанына турат дагы, туруп, анан элдер чыкканда чоң болобу, кичүүсү болобу, антисептикте колуңузду чайкагыла. Маскасы чөнтөгүндө болсо, жанында болбосо маскаңды так, маскасы жок болсо түш деп, ушинтип айтып түшүндүрүп айтып атабыз да. Бул эми күндө мынтип жүргөн дагы азыр күндө мүмкүнчүлүк жокко дейм го. Эми багы кондуктор болгондо эми башка сөз эле. Мен башында эле ушу кондуктор алам деп 2019-жылы баштан айтканда уже водительдер каршы болгон. Эмнеге дегенде, мен ошол багы биринчиден коррупцияга каршы, ошол жерге түшкөн акча полностью казынага түшүшүн. Ошондо элдер чыгып бир сыра мынерде, шопурлар митинг кылып каршы болуп, анан биз чыгышчы болуп, анан сен айткан планын коюп бер, ошо планды алып келип берди, биз кондуктор иштей берели деп туруп, ушундай чечимге келгенбиз да. Эгерде шопурлар ушинтип айтып аткан болсо, мына Нур телеканалына журналисттерге ушинтип айттыңар, кондуктор коюп бергиле деп. Мына эртең на суббота, воскресенье жыйын өткөзүп туруп, кондуктор ала турган болдук. Давайте өзүңөрдүн сунушуңар менен кондуктор алып иштетели деп туруп, ошого сунуш. Маселени чечкен аракет кылабыз да. Негизи 10 адам чыгып атат, ошо чыгып, рейд сыяктуу 10 адам чыгып, троллейбус автобустарга айланып карап, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Демек такай эмес, мындай рейд сыяктуу көчүп кетишине калат. Түшүнүктүү. Анан ошол айдоочулар мурун план менен иштеген да, айлыгы чыгабы? Мисалы үчүн бир планды алып келип жабат, ошого жараша айлык чыгат. Азыр болсо, мисалы үчүн адам саны аз да, норма боюнча аз. Ал биздин соляркабызга эле чыгып калат деген болот да. Кандай болот булардын айлыктары? Бул жерде путевканы алат, иштеген саатына 8 саат иштеген болсо, ошо иштеген сааттан бир моточастарын эсептеп правильно чыгарып беребиз. Андан сырткардагы чогулган акчадан ал жерден процент алышат. Оклад, анан кийин процент. Айлыктар боюнча азыр мына 3 ай аралыгында карантин болгон болсо, шопурларга дегеле мынерде аппаратта 230, жалпы 239 адам иштеген болсо, бирөөсүнө эч кандай 1 сом карыз эмес. Баардыгына ошо кетип аткан аванстарын берип,
1 кап 15 литр май, андан сырткарда бир 100-150 адамга гуманитарный помощь кылып бергенбиз. Бул жагынан полностью чечип, бардыгын жакшына алып туруп жардам бергенбиз. Айлыктарынан эч кимден карызыбыз жок. Бизге наоборот карыз. Азыркы күндө ошо иштегендер 1 миллион сом тегерегинде бизге карыздан болот. Ишканалар. Жакшы, ал жагы сон. Анан немен да сурайын дедим эле. Мына бүгүнкү күндө жаңа статистикага турукталбы, канча автобус чыкты, канча троллейбус. Анан эртеге дагы кошобуз деп жаңа айттыңыз го, канча кошулат, себеби адамдар тартып жүрсөм айтып атышты да. Эжеке бул жерге кагаз бар экен, отурбаңыз, туруп алыңыз, же болбосо маскаңыз жок, мен да 1-2 айтып көрдүм. Анан автобустарды, троллейбустарды көбөйтсө, адамдар ошентип бөлүнүп чыгат. Азыр биз 7 мүнөт күтүп атабыз, 10 мүнөт күтүп атабыз, анан тыгылып отурган тура келип атат деп атат. Азыр интервалдар уже 3 мүнөткө койдук. Башында канча эле? Кече 7 мүнөт болгон болсо, кече 20 троллейбус чыккан болсо, бүгүн 26 чыкты. Эртең уже 30 чыгат. Автобус кече күн 12 чыккан болсо, бүгүн 20 чыкты, эртең 26 чыгат. Ошентип санын көбөйтүп, ошо троллейбус санын көбөйтө беребиз. Демек ушул шартка жараша да, шартка жараша санын көбөйтүп, ошо элге түшүндүрүп, айтып. Понятно, рахмат. Ардактуу эле көрсөш, мен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ден соолук каалайм. Ошону менен биргеликте өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Анан дагы албетте сиздерден сунуш ой пикир күтүп калабыз. Биздин комментарийибизге дагы эмнелерди чагылдырып берели, мына ошол нерсени жазып калтырыңыздар. Сөзсүз түрдө анан кийин подписаться деген жазууну базганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө сиздер менен Актыя Акылбеков болдум.